Сооротуучу Кудай. 5 февраль. Өзүңө жана окутууга көңүл бур. Ушул нерседе туруктуу бол. Бул сөздөрдү биз Тиметейге жазган Павылдын катынан окуйбуз. Биздин мамлекетте азыр билим алуу оор эмес. Окуу жайлар 10 жыл, 20 жыл мурункуга караганда аябай көп болуп кетти. Медициналык окуу жайлар өзгөчө көп. Билим алгысы келгендер чөнтөгүнө карап, каалаган жагына тапшыра алат, билим ала алат. Адам бардык нерсени изилдеп жатат. Денени изилдеген эмне деген аппараттар чыкты. Керек болсо, төрөлө элек баланын ден соолугун энесинин ичинен эле текшерсе болот. Ошонун баары менен бирге адам өзүнүн жанын тууралуу эч нерсе билбейт. Бир эмес, 2, 3 диплом алып, бир нече тил үйрөнүп жатып да, адам өзүн таанып билүүдө аксайт. Эмне деген илимий изилдөөлөрдү кылып жатып, өзүнүн ичиндеги сезимдерин биле албайт. Кудайдын сөзү өзүбүзгө көңүл буруп, өзүбүздүн жан дүйнөбүздө болуп жаткан нерселерге көңүл бурганга чакырат. Жан дүйнөнүн акыбалын биле алган аппарат. Бул Кудайдын сөзү. Ыйык жазууну окуу аркылуу өзүңдү таанып билүү менен ичиңде болуп жаткан көйгөйлөрдүн тамырын таба аласың. Сезимдериңди көзөмөлдөй аласың. Үй бүлөлүк мамиледе да гармонияга жетише аласың.